Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Арзу үйгө киргенде гана өзүн коопсуз сезе диванга боюн бош таштап, жеңилдей күрсүнүп алды. Нуркыз жок экен. Алмакан чоң эне өз бөлмөсүндө отуруптур. Түштөн берки окуяны көңүлүнөн өткөрө берип, буга жол берип жаткан ата-энеси экенин түшүнүп, ызалана түшүп, дароо эле апасына чалды. «Апа, бул эмне кылганыңар? Мени эмне малча сатып жатасыңар?» Арзу учурашканга да жарабай энесин урушуп сала берди. «Бердибеğиңерге тийбейм, менин жигитим бар. Сени саткан эч ким жок. Болгону Токонай Ашатаң алдыбызга түшүп келиптир. Жок дей алган жокпуз. Ал деген атаңдын бармактайдан берге өскөн досу. Баласы да жаман бала эмес. Мына сатканыңар ушуда. Менин көңүлүмдөн досуңардын көңүлү кымбатпы? Мени Бердибек ала качса да отурбайм. Отургузсаңар да жашабайм. Андан көрө күйөөгө тийбей өткөнүм жакшы. Ок, антпе. Кыз жырга ар жерине ыйлап барат деген сөз бар. Бердибектей жигитти таппайсың. Түз жүргөн, ичпеген, чекпеген, чарбачыл жигит. Ата-энеси да алтындай кишилер. Жакшы да турушат. Келин болуп келсең, бир чоң үйдү өзүң башкарасың. Апа, тийбейм деп атам. Сүйлөшкөн жигитим бар дедим го. Ал экөөбүздүн сөзүбүз бүткөн. Эртең бүрсүгүндөрдөн ачуу басар барат. Даярдангыла, деп телефонду өчүрүп, апасы кайра чалганын да албады. 1 сааттан кийин Нуркыз окуудан келип, жанагы бойдон ордунан турбаган Арзууну жал-жал карап жанына келип отурду. Анын бул маанайынан эле болгон иш боюнча кабардар экенин боолгулгон Арзуу ички ызасын кармана албай, бөлөсүнүн көкүрөгүн сүзүп ыйлап жиберди. «Эже, мени атамдар сыртымдан сатып жиберишиптир. Арзуш, алтыным десе, эмне кылабыз эми? Кыздын тагдыры ушундай болот турбайбы? Эмне айла кыла алмакпыз?» деп Нуркыз бекем кучактап, 2 колу менен чачынан сылады. «Эже, сиз да атамдардыкы туура деп ойлоп атасызбы?» Арзуу боюн оолактата берип, бөлөсүнүн көзүнө карамакчы болду. «Тайэжем менен сүйлөштүм. Алам деп аткан жигит классташың турбайбы? Ал сени 1 классынан бери сүйөт экен. Ата-энеси болсо аяш аталарың болот экен. Жигит да, ата-энеси да жакшы кишилер деди. Анан сиз да алардыкы туура деп жатасызбы?» «Туура дегенде эле жокмун, бирок...» «Эмне бирок? Эже, сиз да менин сезимим менен эсептешпейсизби? Алар 1000 жакшы болушса деле сүйбөгөн адам менен кантип жашайм? Жок дегенде сиз ушуну түшүнүп койсоңуз болот». «Түшүндүм, тайэжеме да айттым. Арзуу жактырбаса эмнеге кыйнап атасыңар деп. Жактырат, жөн эле кыз кылыгы кылып атат, деди го ал. Каяктагы жактырган? Жактырсам жана ала качалы дешкенде качып кетет белем. Эмне алып качып кете жаздаштыбы?» «Эже, айтып атпаймынбы, качып кеттим деп. Мен эмитеден малдай көргөн неме менен кантип жашайм? Айтыңызчы. Адамча сүйлөшүп көңүлүңдү алып, анан колуңду сураса болбойт беле? Кичинекей кезимден бери эле артымдан жүрөт. Ушундан кутулбас болдум. Кийинки кездерде көп чалчы болгон алам деп. Мен болгон эмесим жигитим бар деп. Сенин жигитиң жок да, Арзуш?» «Эже, менин жигитим бар. 1 жылдан бери сүйлөшүп жүрөбүз. Чын элеби? Мен кантип билбей калдым аны? Сизден аны жашыргам. Жашыргам? А эмнеге?» «Анткени ал сиздин иниңиз Аманат». Арзуу көптөн берки жашырган сырын ачууга аргасыз болгондо, Нуркыз уккан кулагына ишенбей кыйкырып жиберди. «Аманат? Сен 1 жылдан бери Аманат менен сүйлөшүп жүрдүң беле?» «Ооба». «Мына кызык». Нуркыз таң каларын же сүйүнөрүн билбей туруп калды. Ишене албай да турду. «Кечирип коюңуз. Ал мага былтыр 1 жолу чалбады беле? Экөөбүздүн ошондон бери мамилебиз бар». «Арзуш, сен билесиң да, ал иним менен катыша албай жүргөнүмдү, катышмак тургай жакындан көрүүгө зар экенимди. Анан ушуну билип туруп, эмне мага айтып койгон жоксуң?» «Кечирип коюңуз, эже. Аманат сиздин бөлөңүз экенимди билчү болсо, жаман ойлойт деп корктум». «Туура эмес кылыпсың, Арзуш. Мага айтсаң 1 жолун табат элек да. Мен кантип эле экөөңөрдүн мамилеңерди бузайын? Сен аркылуу жакындан таанышсам, балким мени укмак беле?»
Кечирип коюңуз эже. Мейли эми, болору болуптур. Сени аты энең күйөөгө бергени жатканын Аманатка айттыңбы анан? Айттым. Эмне деди? Үйлөнөлү дейт. 2-3 күндө айылына алып кетем деди. Азамат, сүйүнүп кетти Нуркыз. Бирок кайра өкүндү. Кап, ай кыз арамдык кылбаганда сени өзүбүз ушул үйгө келин кылып киргизип албайт белек. Ошентсе да үйлөнгөнүңөргө жардам беребиз. Чоң энем укса аябай кубанат болуш керек. Кой, кеч болуп баратат. Туруп чыз-пыз кылып тамак жасай салалы. Чоң апам экөөбүздү күтүп ачка отурса керек. Эки кыз өз ара кеңешип, Алмаканга бүгүнкү жаңылыкты азыр эле ачыкка чыгармай болушуп, тамакка отурушканда Нуркыз сөздү алысырактан баштап: Чоң апа, азыр сизге абдан жакшы жаңылык айтам. Сүйүнчү десем да болот. Өзүңүздү бекем кармаңыз, деп карыны капыскы кубанычка алдын ала даярдай күлө сүйлөдү. Оозуңа май. Ылайым жакшы жаңылыктарың көп болсун, алтын кызым. Айта кой, чоң энеңден коркпо, ал бекем киши. Алмакан күтүүсүз кепке жандана түшүп, жадырай жооп берди. Буюрса, жакында башыбызга баш кошулат экен. Аманат небереңиз үйлөнөм деп жатыптыр. Я, Аманатым үйлөнөт бекен. Оозуңа май, берекем. Абдан жакшы жаңылыгың бар турбайбы? Кудайым ушул жакшылыкты буйруганы калыптыр да. Кое туруңуз, сүйүнчүмдү толук айтып бүтө элекмин. Келиним ким болот экен дебейсизби? Я, ким болот экен келиним? Маңдайыңызда отурат ал. Мына бул кыз буюрса сиздин келиниңиз болот, деп Нуркыз тура калып Арзууну кучактаганда ал да ордунан козголуп, уялыңкы маанайда карыга баш ийкей таазим этти. Арзуубу? О, Кудай, бул эмне деген бакыт өзү? Небере келинимдин колунан чай ичсем деген тилегим орундала калган го, деп ал ордунан турмакчы болуп козголгондо Арзуу аны убара кылбаш үчүн үстөлдү айланып жанына бара калганда бекем кучактап бетинен сүйдү. Эбак орундалыптыр да. Канчадан бери Арзуунун чайын ичип келе жатасыз? Ооба десең, бирок буга ишене албай атам. Кантип эле ушундай болсун? Ишениңиз, анткени чындап эле Арзуу келиниңиз болгону калды. Буга биз да кичине аракет кылдык, Арзуу, деп Нуркыз бул бактысына ишене албай турган карыга эмне болуп экөө таанышып, кыз жигит катары жүрүп калганын айтып берди. Анан 2-3 күндө үйлөнгөнү жатасыңарбы? Алмакан эне уккан кулагына ишене бербей дагы тактап, кыздар муну бышыктаганда кыялдана да кетти. Анда тойго даярдык көрүшүбүз керек го. Балким Аманат бизди кечирип, келинди ушул үйгө киргизер. Кандай дейсиңер, алтындарым? Бизди азыр кечирип, келинди үйгө киргизбесе да, буюрса кийинчерээк Арзуунун арты менен бул кыялыңыз ишке ашканы калды. Биз тойду өзүбүз өткөрбөсөк да ага жардам беришибиз керек. Албетте, неберемден эч нерсе аябайм. Тоюнун чыгымдарын өзүм көтөрөм. Калыңынан бери берем. Жаштардын кийин жашай турган үйүн да караштырам. Кудайга шүгүр, колубузда бар. Оокатты мен өзүм менен кошо алып кетмек белем. Анан эң негизгиси, Мараза Грон компаниясынын 60% акциясын аталарынын мурасы катары Аманатыма жаздырып беришим керек. Болгону Аманатым аталарын тааныса болду. Өзү болбосо да балдарын бизге каттатса экен, баягынын тукумдары дедиртип. Буюрса баары алды да, чоң апа. Аманат башка бирөөнүн баласы болуп чоңоюп калган үчүн бизге көнө албай жүрөт. Анын үстүнө ай кыз да арамдыкка барбадыбы? Бирок эч нерсе эмес, баары жакшы болот, деп Нуркыз кеп тизгинин жаркын келечекти карай буруп, экөө коштоп бир далайга чейин кыялданып отурушту. Акырында Алмакан Нуркызга кийинки күнү Мараза Грон компаниясынын кеңсесине барып, компаниянын негизги документтерин жана үйлөнүү тоюнун чыгымдарына жеткидей акча алып келүүнү, бул тууралуу Аманатка жолугуп айтууну тапшырды. Эже, Аманат сиздин бөлөңүз экенимди билгенде кандай ойдо калат болду экен? Деп Арзуу качан алар өз бөлмөсүнө келгенде кечтен бери көңүлүн эзген санаасын айтты. Мен да ушуну ойлоп түпөйүл болуп атам. Туура түшүнсө экен, эмне болсо да эртең мага жолуктур аны. Катуу айтып какса да болгонун болгондой айтып түшүндүрүп, чоң энесинин тойго берчү жардамы тууралуу айтайын. Арзуш, буюрса силер Аманат экөөңөр эң бай адамдардан болгону калдыңар. Анткени Мараза Грон компаниясы Кыргызстандагы эң ири компаниялардын бири. Билбейм эже, дагы эмне болуп кетет деп аябай коркуп атам.
Эртең Бердибек ала качпайбы? Аманатка кантип каяктан жолугабыз? Кантип коркпой коесуң? Күйөөгө тийген атсаң, классташың ала качканы жүрсө, бирок баары жайында болот. Мен эртең менен тайэжеме чалып, сени жайыңа койгула деп айтам. Андан кийин компанияга барып келем. Ага чейин сен Аманат менен чалышып, жолукчу жерди белгилей бер. Кой, эс алалы. Эртеңки күн оңой эмес, дегени менен кайра сөздү чакыртып, дагы бир топко чейин кобурашты. Андан соң деле уктай албай жатып, араң көз илинтишти. Мурунку күнү тайэжеси чалып, Арзуунун турмушка чыгуусу боюнча жүйөлөрүн келтирип, ала качканы барган балдарга эшикти ачып бербесе да, тоскоолдук кылбасын өтүнгөндө Нуркыз көңүлүн кыя албай макул болгон. Нуркыз эми таң атпай байланышып, Арзуунун сүйлөшкөнүн бар дегени чын экенин билдирип, кызынын бактысын байлабашы керек экенин айтканда, тайэжеси бир түндө эле өзгөрүп кеткенине таң калып, кийлигишпөөсүн өтүнүп, Нуркыз өз жүйөсүн келтирип, ортодо түшүнбөстүк жаралды. Мындан улам сөздү аягына чыгарбай байланышты үзүштү. Айтор ар ким өз оюнан кайтпады. Демек ала качуу коркунучу азая элегиле. Андыктан Нурзат компанияга кетип бара жатып, эшикти эч кимге ачпай сак болушу керек экенин ансыз да алаңдай баштаган Арзууга эскертти. Бул күнкү окуусуна кошуп башка жумуштарын жыйыштырган ал жарым саат өткөндөн кийин Мараза Грон компаниясынын кеңсесинде болуп, аткаруучу директорлук милдетти аткарып жаткан Альбина эжесине апасы компаниянын негизги документтерин сурап жатканын билдирди. Муну укканда бирдеменин жаман жышаанын сезгендей чочуп кеткен Альбина кар баластап эмне кыларын билбей калды да, анан Нуркызга ишенбей апасына чалып, көрсөтмөнүн чын бышыгын тактап алып, документтер сакталган сейфтин ачкычын издемиш этип, акырында дайындуу жерде сакталып турса да, анын жоголуп кеткенин, кийин келсе таап коерун айтып жолго салды. Нуркыз деле анын документтерди бергиси келбегенин түшүнүп, ашыкча чырды каалабагандыгынан, кийин чоң энеси чындап талап кылганында бербеске аргалары калбасын ойлоп, тойго корочу акчаны алып келе берди. Өз ачкычы менен ачып үйгө баш бакканында эле калчылдап коркуп калган Арзуу алдынан тосуп чыгып, классташтары үйдүн алдында отурганын терезеден көргөнүн, алар бияка чейин келип, каалганы катуу такылдатып кеткенин айтты. Бул балдарга өзүлөрүнө жараша мамиле кылбаса болбой турганын ойлогон Нуркыз башында милицияга чалмай болду. Кайра алар келсе ала качканы жатканын далилдей албасын ойлоп, өзү коркутуп көрмөй болуп сыртка чыгып, окчун жакта турган бейтааныш машинага келип, анда отурган жигиттерге Арзуу чыкпасын, жөн эле убара болуп жатышканын, эгер ашыкча аракет кылышса жаман болуп калышаарын эскертти. Алар башында тоготпогондой түр көрсөтүшкөндөрү менен бир аз туруп ордунан жылышканын терезеден көрүштү. Ал арада Арзуу Аманат менен байланышып, шаардын жакын арадагы кафелеринин биринде жолугууну сунуштады. Ал кафеге баргысы келбегенде, кыз жай отуруп сүйлөшчү олуттуу сөз бар экенин айтты эле макул болду. Мелженген учурга жарым саат калганда Нуркыз айлананы байкагыча машинасын так эшиктин алдына токтотуп, Арзуу чуркап чыгып түшүп жөнөп кетишти. Эбак келип күтүп отурган Аманат Арзуунун өзү жалгыз келбегенин көрүп, бул кыз анын туугандарынан болоорун боолголуп, жүзү албырыңкы уяла, башын саал ие берип, алдыдан утурлаганда жайдары жылмайган Нуркыз аны эки карыдан ала жаагынан акырын сүйүп учурашты. Мындай ысык учурашууга көп түшүнө бербеген Аманат ого бетер ыңгайсызданып, уялганынан Арзуу менен жөн гана баш ийкешип, эки кызды жогору өткөрдү да өзү алардын маңдайынан орун алды. Ортодогу ыңгайсыздык ого бетер оорлошкондо Арзуу экөөнү өзү тааныштырышы керек экенине эми эстей калгандай шашылды. Аманат, Нуркыз эже менин бөлүм болот. Нуркызжы, Аманат менин жигитим. Жакшы, рахмат. Экөөңөрдүн баш кошооруңарды билип абдан сүйүндүм. Бактылуу болгула. Рахмат эже. Болочоктогу жубайлар жараша үн катышты. Аманат, мен сага бөтөн эмесмин. Сенин өз атаң Касен Мамбеталиевдин кичүү кызы болом.
деди бир саамдан соң эзилип отурбай айтар сөздү айтыш керек экенин түшүнгөн Нуркыз. Муну укканда Аманат селт эте түшүп, ордунан обдула калды. Анын эч нерсени уккусу келбей жөнөп кетээринен корккон Арзу колунан кармап жалооруп жиберди. Аманат, суранам, Нуркыз эжени аягына чейин угуп койчу. Сөз эмне жөнүндө жүрөрүн сезген Аманат эми курч көздөрүн Арзуга кадап, башын акырын чайкап алды. Бирок анын байоо, таза жүзүнөн эч кандай арамдык байкалбагандыктан дүрбөгөн сезимдери кичине жоошуй түшкөнсүдү. Аманат, өткөндө Мамбеталиевдер тарабынан чынында эле сага карата абдан жаман кара санатайлык жасалды. Аны мойнубузга алабыз. Бирок буга алмакан чоң эне экөөбүздүн эч кандай тиешебиз жок. Андай итчиликке барган атамдын карындашы Альбина эженин кызы Айкыз. Ал чоң энем сага компаниябыздын 60%-ын бербеши үчүн буга барды. Ушуну түшүнүп койчу, деп Нуркыз өрөпкүй сүйлөп келип, сөз таппай калгансып токтоло калып, эми мындан да жалооруй улантты. Аманат, сен менин бияктагы жалгыз бир тууганымсың. Ооба, сенсиз мен жапжалгызмын. Сенде ийним бар экенин билгениме 1,5 жылдай болду. Ошондон бери өзүмдү бактылуу сезип жүрсөм дагы бир да жолу өзүңө жолуга албай койдум. Чоң апам экөөбүз сага жакшылык гана каалайбыз. Ал силердин үйлөнөрүңөрдү билип аябай кубанып жатат. Тоюңдун бүт чыгымдарын, колуктунун калыңын да өзүм төлөйм дейт. Экөөңөрдүн жашай турган үйүңөрдү да караштырам деп жатат. Ага болгону аталарыбыздын атын чакырып жүрсөң болду. Андан башканын кереги жок. Амага сендей бир тууганым бар экени жетиштүү. Сезимге алдырган кыз ыйга жеңдиргиче айтчусун айтып калгысы келгендей, шашылыңкы сүйлөгөнү менен дагы эмне айтарды билбегендей токтой калды. Ортодо бир саамга тынчтык орной түштү. Аманат бул өзүн бир тууганы болоорун айткан кыздын сөзү кулагына киргени менен акылына жете берген жок. Анткени анын жайын дүйнөсү дүрбөлөңгө түшүп, акыл менен сабырдан алыстап бараткан. Ошентсе да Аманат өзүн кармаганга аракеттенип, айтар сөзүн чуктап жаткансып, чыканак таянып төмөн тиктеген бойдон отурган ордунан козголуп, Нуркыз жакты жалт карап алып, сырт жакка көз жүгүрткөн бойдон саал мукактана түшүп сүйлөй баштады. Анын каргылданган үнү таарыныч, ыза, ачуу, муң, ал тургай кайдыгерлик сыяктуу сезимдерге жык толгондуктан кыздарга жагымсыз сезилди. Эже, мен сизди түшүндүм. Мени бир тууган кылайын дегениңизге ыраазымын. Алмакан апанын да мага эбактан бери камкордук кылып келатканына рахмат. Бирок мени жайыма койгулачы. Силердин жардам бергиңер келгени мага атаңдын атын сат деп соодалашып жаткандай сезилип жатат. Мени атам менен апам бөпөлөп өстүрүшсө, анан кантип алардын атын чанып силердин фамилияңарга өтөм? Анан мени өз ара байлык талашыңарга аралаштырбай эле койгулачы. Силердин эч нерсеңердин кереги жок. Өзүңөргө буйрсун. Силерге фамилия эле керек болсо, кийин балалуу болгондо жаздырып берейинчи. Катышкыңыз келсе мейли катышайын. Бирок азырынча менин жайыма коюп, өзүмө келип алгыча убакыт бергилечи. Азыр мен бара берейин, кечирип коюңуз, деп ордунан шарт турган Аманат эшикти карай жөнөгөндө Арзу да кошо кетчүдөй боло артынан басты. Бирок ал кыл чайбастан бат-бат басып узаганда кыз «Аманат» деген бойдон селейип туруп калды да, анан бурула берип, артынан чыккан Нуркызга бой уруп, араң турган аны кошо жашыта бышактап ыйлап жиберди. Экөө кучакташкан бойдон өксүү ыйлап, бир аз турган соң кабинага кирип отурушканда Нуркыз биринчи өзүн колго алып, Арзуну сорото баштады. Болду, Арзуш, аны туура түшүнөлү. Азырынча жайыма койгулачы дебедиби? Эже, мен ушуну сезгем. Аманат сиздин бөлөңүз экенимди билсе туура түшүнө албайт деп коркуп жүргөм, деди Арзу ого бетер ыйга алдырып. Ал сени сүйсө таштап кетпейт. Сенин ага жаман ойсуз мамиле түзгөнүңдү түшүндүрүп, жөн гана мени ээрчип барып жактырып калганыңды айтышыбыз керек. Укпайт го эже, анын өзүнүкүн бербеген бир мүнөздүгү бар экен. Ал азыр сизден кеткен жок, менден кетти. Болбосо мени ээрчите кетмек, жок дегенде коштошмок. Ала качат деп коркмок.
Ал сиздин суранычыңыз менен мамиле түзгөнүмдү көрүп жаман ойдо калды. Ошон үчүн кетип калды. Ыйлап отура берсек күнөөбүз жок экенин ким түшүндүрөт ага? Чалып токтой турусун. Жолуксаңар баарын түшүндүрүп берериңди айт. Бул узап кете элегинде. Арзуу анын сөзүн жүйөлүүдөй көрүп чалса, Аманаттын телефону өчүк болуп чыкты. Бул жаман жышаандай сезилип, шалдайып отуруп калышты. Нуркыз демилгелип окуган институтуна, жашаган жатаканасына, ал тургай ойногон клубуна чейин бармай болушту. Кайра Аманаттын көңүлү жайланып, өзүнө келген учурун күтмөй болуп үйгө кайтышты. Ала качуулардан сактанып ичке киргендеринде Аманаттан төмөндөгүдөй билдирүү келди. Көрсө сен деле башкалардай экенсиң, бактылуу бол. Бул ансыз да араң турган кызга катуу сокку болуп, диванга жаздык кучактай жыгылып, ыйдан күчүн чыгарды. Дагы эле болсо Нуркыздын сооротуп, акыл менен иш кылууга чакырыгы менен баш көтөрүп, айткан кеңеши боюнча жана күйгүзүлүп кайра өчкөн телефонуна билдирүү жөнөттү. Аманат, мени кечирип кой. Бирок менин сага карата эч кандай жаман оюм болгон эмес. Башында сени көргүсү келген Нуркыз эжени ээрчип футболго барып жүргөм. Андан кийин сени жактырып калып таанышкым, жолуккум келген. Бирок Кудайдын буйругу менен сени менен жүрө баштаганымда Нуркыз эжеге бул тууралуу айткан эмесмин. Эгер анын өтүнүчү менен сени менен жолугуп жүргөн болсом, ошондо эле айтып, экөөңөрдү тааныштырууга аракет кылмакмын. Качан гана экөөбүз үйлөнмөй болгонубузда ага айтууга аргасыз болдум. Нуркыз эже сүйүнүп, сага жолуктуруумду суранды. Анын деле жаман ою жок болчу. Бирок сага берчү жардам менен белектерин айтайын деген болчу. Бирок сен туура түшүнгөн жоксуң. Сен бактылуу бол депсиң. Мен сенсиз бактылуу боло албасымды билип кой. Ал арада Улан Алмакан апага чалып, небереси үйлөнгөнү жатканын айтты. Кары бул жакшы жаңылык боюнча кулакдар экенин, ал тургай болочок келинди билерин, ал өзүнүн кудачаларынын кызы болорун абдан жакшы кыз экенинен бери айтып, тойдун баардык чыгымдарын ал тургай берилчү калыңдан бери өз мойнуна алаарын билдирип, өзү болгону ошко ачуу басарга гана барып берүүсү керектигин суранды. Тартыштыктын айынан айласы кетип турган Улан буга жан деп макул болду. Андан соң эки тарап жаштардын үйлөнүү үлпөтүн өткөрүү шартын өз ара кеңешишти. Ал боюнча Аманат колуктуну ак талаага алып барып, апасы ак жоолук салып, атасы айыл элинен бата алгандан кийин тойдун калган негизги бөлүгү Бишкектин айтылуу тойканасында өтмөй болду. Эми бул жакшылык ишке ашышы үчүн таарынычы жазылган аманат табылып, колуктусун алып жөнөшүп эле калды. Сүйүнгөнүнүн жолу болбой калганын түшүнгөн Бердибек болсо айылга кургол баргандан намыстанып, өткөндө Арзууну ала качмай болгондо ээрчитип жүргөн классташы Айдайды алып кеткени угулуп, үй камакта отурган Арзуу эркиндикке чыкты. Аяш атасынын шагын сындырганы үчүн апасы жемелегенде Арзуу кечирим сурап кутулду. Ичтен чыккан ири жыланды эмне кыла алышмак эле. Атасы экөө кейим ишетип тынчышты. Бирок Аманат ошол бойдон таптакыр кабарсыз кетти. Жанызак жокто жатаканага келип, оокаттарын алып кеткен ал баарына таарынып, телефонун биротоло өчүрүп, бир жума бою эч ким менен байланышкысы келген жок. Ал тургай бул таарынычына тиешеси жок окуусуна барбады. Ойногон футбол клубуна чалышса да келбей жатканын айтышты. Мындан улам Сарсанага алдырган жакындары издөө сала башташты. Кары адам катары Алмакан апа биринчилерден болуп тою боло турган баланын дайынсыз жоголгонуна тынчсызданып, Нуркыз менен Арзууну аны издеп чыгууга мажбурлады. Ансыз да араң турган экөө өзүлөрү үчүн кымбат жигитти жердин жети түпкүрүнөн табууга белсенгендери менен чыгынып чыгып, бирок кайдан издерди билбей калышканда Арзуу Аманаттын эгиздей болуп жүргөн иниси Жанызакты эстей калды. Ал бир тууганынын кайда жүргөнүн билбесе да чогуу жүргөндөрүн, ынак адамдарын айтып бере алмак. Арзуу Аманат өзүн жатаканасына конокко чакырганында аны менен жакындан таанышып, кийин да 2-3 жолуккан жайы бар болчу. Андыктан тартынбай эле кайрыла алмак.
Бирок Жанызактын телефон номуру жок эле. Андыктан аны жатаканасына издеп барышты. Кароолчудан уруксат алып киришсе, бөлмөсү бек болуп чыкты. Анткени менен анын номурун кошуналарынан алып чалышса жумушунда экенин, 1 сааттан кийин бошоорун, Аманаттын клубуна бирге барып, командалаштарынан сураштырса туура болоорун айтты. Нуркыз менен Арзуу Жанызакты зарыгып күтүп отургандан көрө аны иштеген жерине бара берүүнү туура көрүштү. Ошентишсе жол оңтоюна да туура келерин, эртелешкендерине да жакшы болоорун ойлоп, жигиттин иштеген жеринин дарегин дагы да тактап жакындап барып, бул Союз учурунда дача катары бөлүнгөн, эми чоң айылга айланган кыштактын кире беришине токтоп, машинаны кете турган жагын каратып коюп күтүп турушту. Ал күнү үчөө Аманатты жакшы эле издешти. Ойногон клубунун машыгуучу майданына барып, машыктыруучусуна, чогуу ойногон жолдошторуна жолугуп сураштырышты. Булардын кандайдыр сыр каткандай кебетелерин байкап, эгер Аманаттын суранычы менен анын кайда экенин жашырып жатышкан болсо, сарсанаа болуп аткан ата-энесин аяп деле айтып коюуларын өтүнүштү. Ал жердегилер Аманат өзүлөрүнө да керек экенин, кезектеги мелдешке даярданышы зарылдыгын каңкуулашты. Андан соң институтка кайра келип, Аманаттын группалаштарынан сураштырышып, Аманатты таппай атасыңарбы деген суроо менен жооп берген алардын жардам болбосунан түңүлүп кайтышты. Ошону менен аны кайдан издерди билбей, өзү кабарлашаарынан үмүттөнүп отуруп калышты. Чынында Аманат алар издеп барганда машыгуу жайында эле болчу. Өзүнө келаткандарын капысынан көрүп калып, клубташтарына "Мени жок деп койгула" деп жашынып калган эле. Анан көмүскөдөн өзү үчүн эң кымбат адамдардын катуу тынчсызданып алганын байкап, өзү бул дүйнөдө жалгыз эместигин түшүнүп, издеп аларлары бар экенине ичи жылып, ички таарынычы бир заматта бөксөрө түшүп, аз жерден чыгып келе жаздап, клубташтарынын калпын чыгарбайын деп карманган. Өзгөчө ал Арзууну көргөнүнө сүйүндү. Кафеде жолукканында жаман ойлогондугунан коштошпой кетип калганына өкүнө баштаган эле. Эмгиче ала качып кетсе отуруп калдыбы деп кызганычы күчөп, чыдамы жетпей чалып байланышканга калган болчу. Ал машыктыруучусу Асангул агайдын дачасында жашап жүргөн. Жайы кышы эч ким жашабаган, кээ бир дем алыш күндөрү гана кожоюн үй бүлөсү менен келип эс алып кеткен бул тоо тараптагы айланасы зым тор менен тосулган азганакай жердеги 2 бөлмөлүү үйгө Аманат Асангул агайдын азыраак картошкасын казышканы күзүндө келип кеткен. Анан жакындарына таарынып бир жака безип кеткиси келгенде, ал ушул үйдү дароо издеп Асангул агайга айтып, жашай туруу үчүн бир аз убакытка сурап алган эле. Минтип Аманаттын дачасында убактылуу жашай туруусун машыктыруучусуна да пайда алып келди. Анткени Асангул агай дем алыш күндөрү азгантай жерине картошка айдаганы келгенинде мында көңүл муңун эрмектеп жаткан шакирти жакшы кол кабыш кылды. Иш үстүндө экөө сыр чечише маектешип, Аманат бул жакта жашынып жаткан себебин жашырбай айтып берди эле. Асангул агай мунусун экиленген эссиздикке жоруп, жакындарына жөндөн жөн эле таарынып жатканын, анын ордунда болсо мындайга эч качан бармак эместигин, анткени өзү балдар үйүндө чоңойгон жетим экенин, ата-эне турмак эч бир тууганы жоктугун, эгер кандайдыр бир жакыны табылса бактылуу болмоктугун арман кылган. Ошон үчүн туш болгон тагдырына таарынбастан баккан ата-энесине да, тапкан туугандарына да туура мамиле кылуусун акыл-насаат катары айткан. Бул жаштарга футбол оюнунда гана эмес, турмушта да жакшы үлгү көрсөткөн адамдын сөзү Аманаттын таарынычтан таш болуп катыгансыган көкүрөгүн жибитип, жаралган жагдай боюнча өзүнө сын көз менен карашына жол ачкан. Чын эле баккан ата-энесин адилетсиз коркутканын, тапкан туугандары кечирим сурап, күнөөлүү эмес экендиктери боюнча жүйө келтирсе болбой какканын, сүйгөнүнө жөн жерден айып койгонун, эгиздей болгон бир тууганы Жанызакты адилетсиз кекетип мукокконуна көзү жеткен.
Эми бир туугандары менен Арзуу келип кеткенден кийин ого бетер туура эмес кылып жатканын түшүнүп, бул жоругуна уяла түштү. Ушул күндөрү Аманат үчүн дагы бир орчундуу окуя болуп өттү. Тагыраак айтканда, чоң ийгилик жаралды. Ал таланттуу оюнчу катары улуттук курама команданын курамына кошулду. Бул аз келгенсип Туркиянын 1-лигасында ойногон командага чакырылып, буга жан дили менен макул болду. Анткени сыртта ойносо дагы да тажрыйбасы артып, ийгиликтерди жаратууга шарт түзүлмөк. Эми ал Туркияда жашап, алардын чемпионатына катышып, Кыргызстанга курама команданын орчундуу оюндары өтөөрдө учуп келип турмай болду. Дене тарбия институтундагы окуусун сырттан окуу түрүнө өткөрдү. Айтор алдына жаркын келечек ачылгансыды. Аманат бир туугандары издеп келип кеткен ушул күнү кечинде дачага кайтып келери менен бир жумадан бери өчүрүлүү турган телефонун жандырды. Ал атайылап эле телефонун көздөн далда катып салган эле. Антпесе чөнтөк телефон эң негизги буюмга айланган ушул заманда анысы жок киши думугуп кеткендей боло берет экен. Мурда мындай зымсыз байланыш жокто адамдар кантип жашап жүргөнүн билбейт. Же көнүп алгандыктанбы, алгачкы күндөрү телефону жанында жок экенин унутуп кайсалап издеп алып жатты. Анан анын жок экенин эстеп катуу коңултактап, чөйрөсүндөгү укмуш окуялардан чет калгандай сезимде жүрдү. Бирок жакындарына өзгөчө Арзууга болгон таарынычы күчтүү болгондуктан алар менен байланышкысы келбеди. Көп өтпөй номурун алмаштырып болсо да телефонун колго алмак. Бирок Асангул агайынын насааты, бир туугандарынын кайдыгер эместиги, айрыкча Арзуунун өзүн издегени көңүлү жибиткендиктен таарынычын таратып, ал тургай алардан кечирим суроого бел байлатты. Андыктан машыгуудан келери менен телефонун жандырды. Дароо эле байланышы өчүрүлгөн кездеги билдирүүлөр биринин артынан бири келе баштады. Болгондо да биринчилерден болуп Арзуунун өзүнө жооп берген билдирүүсү келди. Анын өзү менен мамиле түзүп жүрө баштаганында эч кандай жаман ою болбогонун түшүндүрүп жазган билдирүүсүн, өзгөчө анын аягындагы "мен сенсиз бактылуу боло албасымды билип кой" деген сөздү окуганда өзүн өзү жектеп, кемпайлыгы үчүн сөгүп жиберди. Дароо чалып кечирим сурамакчы болду, бирок кеч болуп кеткендиктен карманды. Кийинки телефону өчүк турган кездеги чалуулар, жазуулар боюнча маалымат берген билдирүүлөрдү карап отуруп, жакындары өзү үчүн абдан тынчсыздангандарына, чын жүрөктөн күйгөндөрүнө көзү жетти. Ошентсе да терең ойлонуп көрүп, эч ким чала элегинде телефонун кайрадан өчүрө турууну туура көрдү. Анын алдында өзү менен турмуш арабасын өмүр бою бирге тарта турган адамын дагы да сынай көрмөк болуп, Арзууга мындай деген билдирүү жөнөттү. Арзуу, эгер сенин мага деген аруу сезимиң бар экени чын болсо, эртең мененки саат 9-да шаардын Борбордук мечитине өзүң жалгыз келип кал. Биз ал жерде жараткандын алдында түбөлүк бирге бололу деп ант беришип, башыбызды бири-бирибизге байлайбыз. Келбесең, менсиз эле бактылуу болгусу келди деп түшүнөм. Күтөм. Сураныч бул тууралуу эч кимге айтпай эле койчу. Билдирүүнү жөнөтөр замат телефонун өчүргөн ал мындай жорукка баруу менен эмненин ичинен чыкканы калганын ойлоп кайра санааркай түштү. Кызга катуу талап коюп, кандайдыр тоскоолдукка учурап аткара албай калса, белен бактымды бүлдүрүп албаймынбы деп коркту. Бир туруп оңой эмес турмуш астанасын аттаарда сүйгөнүн дагы бир жолу сынаганын туура көрдү. Кайра ката кетиргендей сезимге учурап беймазаланды. Айтор кылаарын кылган соң түнү бою түйшөлүп чыкты. Эртеси эмнеси болсо да көрдүм деп таң атпай туруп, чындап эле тою өтчү жигиттей жасанып алып, болжошкон жерине жөнөдү. Жолдон бурулуп, жакшынакай гүлдесте алып, 8:30 эле мечиттин алдында болуп калды. Келерин келгени менен элдин баары эле өзүн карап тургансып, шылдыңдай күлүп жаткансып, эки колуна бир гүлдестени батыра албай, кең аянттан качып, окчун жашына тургусу келип,
Анчы болсо арзуу келип таппай калчудай болуп, Айтур бул да болсо сүйүүнүн сүрөө экенин түшүнбөй беймаза боло берди. Акыры жанды 4 чарчы кылган бул жарым саат да өтүп, туп-туура саат 9 болгондо мечиттин кең дарбазасынан апакай көйнөк кийген арзуунун кирип келатканын көрүп, саамга ордунда селее түштү да, анан эсине келгендей аң-таңдай басып алдынан тосуп, арналган гүлүн суна берип, жадырай карап баш ийкеп ыраазычылык билдирген болочок колуктусун кош колдоп карыдан ала бетинен сүйдү. Арзуш, мени кечирип койчу, деди кызга ыраазы болуп, бактысына чыдай албай калган жигит ичи элжиреп. Эч нерсе эмес, сен да мени кечирип кой, деп кабагында эч кандай капалык байкалбаган кыз жадырай күлүп жигитке жанаша түштү. Арзуш, биринчиден менден кетти, ошентсе да келгениңе рахмат. Ички күптүү сезиминен улам үнү тирилдеген жигит сүйгөнүн далысынан бир колдой кучактай берип, окчун жактагы бак түбүн карай жетелегиче жалооруду. Келмек тургай канча күндөн бери үнүңдү укканга зар болуп атсак, жүрөктү түшүрдүң го. Кыздын үнүнөн эч кандай нааразычылык байкалбагандыктан жигит өз жоругуна күлүп жиберип, күнөөсүн мойнуна алганы менен кайра актангансыды. Ооба, туура эмес кылдым. Бирок баарыңар эле мага каршы чыгып жаткандай болдуңар да. Мейли эми, болору болду. А мени бияка эмнеге чакырдың? Арзуш, жазбадым беле, бири-бирибизге башыбызды байлайбыз деп. Түшүнгөн жокмун. Нике кыйдыралы деп чакырдым сени. Нике? Нике кыйдырып баш кошуп албасак, сени тарттырып жиберчүдөймүн, Арзуш. Кызыксың го, Аку. Мечитке келип нике кыйдырсак эле үйлөнгөнүбүзгө жетиштүү болмок беле. Башка элден бата алмай сыяктуу ырым-жырымдарчы. Алар кийин болот, Арзуш. Мен сага жакшы жаңылыгымды айтпай жаткан турбаймынбы? Мени Туркиянын 1-лигасында ойногон клубка чакырышты. Чоң айлык болуп, баардык шартын түзөп беребиз деп жатышат. Буюрса ушулай да кетсек, ал жакта жашоо сонун эле болот. Куттуктайм, Аку. Сонун жаңылык экен. Болсун. Анан мени улуттук курама командага кошушту. О, жакшы. Эми өлкөнүн намысын коргойт экенсиң да. Ооба, буюрса мелдеш болгон сайын Кыргызстанга учуп келип турабыз. Чын эле мени да кала кетесиңби? Ананчы, ошон үчүн да бияка чакырбадымбы? Аманат, никени мечиттен эмес, колуктунун же күйөөнүн үйүнөн кыйдырчу эле го. Чынын айтсам, Арзуш, мен үйлөнөм деп эч кимден жардам алгым келген жок. Ошон үчүн Түркиядан күзгө келгенибизде тоюбузду өз күчүм менен өткөрсөм дейм. Күздө үйлөнсөк, анда Түркияга мага эмне бар? Никени да ошондо кыйдырсак болот. Арзуш, сен түшүнбөй калдың. Азыр нике кыйдырып жашай беребиз дагы, кийин тоюбузду өткөрүп алабыз. Жок, Аку, ошондой кантип болсун? Же элден, ата-энебизден бата алып азыр үйлөнөбүз, же болбосо күздө Туркиядан келгениңде баардык шартын түзөп баш кошобуз. Кыз шарт кое сүйлөгөндө жигит жалооруп жиберди. Арзуш, мен айткандай кыла берели. Күзгө чейин сени ала качып кетишеби деп коркуп атам. Андай болбойт. Бердибек классташым башкага үйлөндү. Эми менин артымдан алчылап чуркаган эч ким жок. Түркияңа коркпой эле кете бер. Жок, аяка сенсиз кете албайм. Андай болсо эл сыяктуу эле үйлөнөлү. Эмнеден коркуп атасың? Жөн гана, эч кимден жардам алгым келген жок. Сен кызык экенсиң, Аку. Ата-энең сага жардам беришпейт. Алар сени үйлөндүрүп, мойнундагы милдетинен кутулушат. Арзуш, сен билесиң да, менин бакма бала экенимди. Ошон үчүн алардан эч нерсе алгым келбейт. Ал эми жаңы туугандарымдан ого бетер. Ошондуктан мен айткандай кыла береличи. Жок, Аку. Жөн эле нике кыйдырып коюп жашай берип, кийин үйлөнгөнүбүз болбойт. Ата-энем билсе эмне дейт? Ошон үчүн күзүндө үйлөнөлү. Мейли анда, деп жанагы жандуу жана көңүлдүү маанайын жоготкон Аманат күңк этти. Аманат, мейли, сен айткандай кылып азыр никеге тура берели. Бирок мен андан ашыкка сени менен бара албайм. Анын үстүнө тоюбуз өтпөсө, эч ким экөөбүздүн никебиз бар экенине ишенбейт. Демек, Бердибектей бирөө чыкса, ала качып кетиши толук мүмкүн. Анда эмне кыл дейсиң? Бүт таарынычыңды, кур намысыңды таштап, ата-энеңе чалып кечирим сурап, үйлөнөрүңдү айт.
Алар сен жоголуп кеткениңден бери сарсанаа болуп отурушат. Нургыз эже айтты го, үйлөнгөнүбүздүн, тоюбуздун бүт чыгымдарын биз көтөрөбүз деп. Алар абдан жакшы кишилер. Эмнеге кача бересиң, билбейм. Ушул учурда аларга мечиттен чыккан буурул сакалдуу ак малакайчан киши түз басып келип, сылык сөздөр менен орой үндө кайрылды. Урматтуу жаштар, сиздер эмне ыйык мечиттин короосунда шынаарлашып турасыздар? Чыгып кетиңиздер. Таксыр, биз нике кыйдырталы дедик эле. Кимге кайрылсак болот? Деди Аманат жанаша турган Арзуудан оолактай түшүп. Никени мечиттен кыйдырыш үчүн 2-3 күн мурда алдын ала жазылуу керек. Же болбосо молдо чакыруу менен үйүңүзгө барып кыят. Же аны келип алып кетесиздер. Акы төлөйсүздөр. Анан дааратыңыздар болушу кажет. Аялыңыз жоолукчан болушу керек. Саймедиреп жиберди таксыр. Түшүнүктүү. Анда биз бияка башка күнү кайрылалы, деп нике кыйдырыштагы өзү ойлогондой оңой эмес, аке чөкөсү көп иш экенин билгенде Аманат ого бетер супсуну сууй түшүп, көңүл сөздөнө сыртты карай басты. Аку, мени укчу. Бүт баары сени күтүп турушат. Бүгүн үйлөнөм дечи болсоң эле тоюбуз башталганы турат. Тышка чыкканда Арзуу жигитти жалооруй карады. Арзуш, мейли сен айткандай болсун. Бирок сен менин сунушума макул болосуң го деп ойлогом. Баары жайында болот, Аку. Сен бир да коркпо. Андан көрө кандай үйлөнүштү колуктуга ойлонтпой өзүң чыгынбайсыңбы? Деп тамаша чынга сала жигиттин намысына тие сүйлөдү кыз. Анда айылга бүгүн эле жөнөп кетели. Азыр мен жанызакка чалайын. Ал классташтарга үйлөнөрүбүздү айтып, айылга кандай кетерибизди уюштурсун, деп баятадан ыргылжың болуп аткан Аманат эми араң өзүнө келгенсип демилгени колго алды. Анда мен Нургыз эжеге чалайын. Биз да даярдык көрөлү. Уюлдук телефон өнүккөн заманда ары бери чалышып, бул жакшылык канчалык күтүүсүз болсо да бат эле даяр болушуп, Аманаттын жанызак баш болгон классташтары 3-4 машина менен жаш жубайларды алып жөнөмөкчү боло, түштөн кийин Алмакан апанын эшигинин алдына чогулушту. Бир далай күткөн соң кой-кое кийинген колуктуну коштогон Алмакан апа менен Нургыз чыкканда жаштар шаңдуу музыкага аралаш шатырата кол чаап жиберишти. Балдарым, мына бүгүн Кудайымдан нике кайып буйруп баш кошкону турасыңар. Алдыңарда дайыма ачык жол болсун. Кармашкан колуңар эч качан ажырабасын. Үйүңөрдө ынтымак, ырыс кешик орноп, ортоңордо дайым балдар ойноп жүрсүн. Заманыңар тынч, жашооңор кенч болуп, эч качан кемибегиле. Эл ичинде аман-эсен өмүр сүрүп, урмат сыйдын үстүндө жүрүп, эч нерседен кем болбогула. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. О, мийин, жакшы барып келгиле, деп Алмакан апа ак батасын берип, 2 жашка алгачкы каалоо тилекти айтып, беттеринен өөп, кубанычтын жашын карегинен имерилте берип, анан эстей калып, кызыл лента тартылып, шарлар тагыла кооздолуп, жөнөп кетүүгө даяр турган апакай жол тандабасты кол жаңсай көрсөтө берип кошумчалады. Мына бул атаңардан калган ак тулпарды алкынтып минип жүр, балам. Бул көп жылдардан бери өзүңдү күтүп гаражда турган. Эми сага адал кызмат кылып, алды артынан шамал өтүп, тынбай чуркап берсин. Кары колундагы кызыл лентага байланган ачкычты Аманатка бергенде 2 жашты айылга чейин коштоп барыш үчүн чогулган жаштар шатырата кол чаап жиберишти. Алар Аманаттын таржымалын али биле элек болгондуктан, бул кемпирди Арзуунун чоң энеси катары таанып турушкандыктан, күйөө баласына ал машинаны эмне үчүн берип жатканын түшүнүшкөн жок. Баш кошкон жаштардын гүл коюусу салт болуп калган жөрөлгөнү жеңиш аянтына токтоп жасашкандарынан кийин 2 жашты айылга алып бара жаткан бул унаалардын кербени шаңдуу жүрүш менен сапарын улантты.
Жолдо ката улам токтоп, дасторкон жая даам сызып, баш кошкондорго ак тилек, жакшы каалоолорду айткан, ал тургай ыргактуу музыка алдында бийге түшкөн жаштар билинбей көтөрүлгөн айтылуу ашуу долондун кырына чыгышкандарында эки досун алып ошко ачуу басарга бараткан уланга жолугуп, жаңы келинди жүгүндүрүп, алардын да ак батасын алышты. Ошентип узак жол басып көздөгөн жерине жеткенде эл жатар убак болуп, адамдар жаздыкка баш коюп жатышса, алар шаңдуу тойду шапар тебе улантышты. Жаркынай келинине ак жоолук салып, көшөгөгө киргизип, бул бактысына ишене да албай, жетине да албай көзүнө жаш алды. Жаштардын шапар тебүүсүнүн арты таңга жете узарып, эртеси түш ой кайра башталып, түн бир убакка чейин уланды. Эчен жылдардан бери ачууну оозуна албаган улан кудаларынын кыстоосу менен ооз ачып алгандыктан 2 күндөн кийин оштон ала күү кайтып келип, эртеси кубанычын бөлүшкөн айылдаштарын чакырып 2 жашка бат алды. Айтор бүткүл айылды майрамдаткан той болуп, 2 жаштын бактысына арналган жөрөлгөлөр аткарылган соң бүт үй бүлө шаарга келип, Бишкектин айтылуу ресторандарынын бирине Нуркыз даярдаткан тойдун шаардагы бөлүгүнө катышышты. Бул салтанатка жаштардын чоң атасы Надыр менен атасы Касендин достору, бир кезде чогуу иштешкендери, деги эле илик чатчыштары, үй бүлөлүк катыштагы адамдары, Альбина менен Аргын барып, апасынын жанында отурушту. Айкыз батынып бара албады. Калбай чакырылып, жакшынакай каалоо тилектер айтылып, ак бата берилди. Баарынан да аманаттын тайлары тарабынан тартууланган белек өзгөчө болду. Алар бир кезде Касен Заремага алып берген, экөөнүн тең көз өткөндө Зареманын ата-энесине өткөн 2 бөлмөлүү батирдин, шаардын борборундагы аны кандайдыр себептерден улам кичи райондогу ушундай эле батирге алмаштырышыптыр. Ачкычын аманатка белек катары кайрып беришти. Ошентип Туркияга кеткиче жашай тургудай үй издемекчи болуп жаткан Аманат менен Арзуу өзүлөрүнүн үйүндө жаңы турмуш баштамай болушту. Ал эми бир кезде өлкөнүн премьер-министри болгон Надыр Мамбеталиевдин небереси табылганы бүткүл Кыргызстанга өзгөчө жаңылык катары дүң болуп, мындан 25 жылдай мурда ата баланын башын жеген окуяларды коомчулук айласыздан эске түшүрүп, бул таржымалга кызыккан жаш муундар аны иликтеп билишти.